Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Ташкентке келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 ноябрда иш сапары менен Ташкент шаарына келди. Мамлекет башчынын борту Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропортко конду. Президент Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Эскерте кетсек, сапардын алкагына мамлекет башчысы экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги 16-чы саммитинин ишине катышат. Кыргыз-Тажик чек-арасынын дагы 17,98 чакырымы макулдашылды. Жетишилген макулдашууга ылайык 1 ноябрдан 8 ноябрга чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан жана Тажикстан делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Андагы маалыматка караганда жолугушуу Тажикстандын Сооди облусунун Бустон шаарында болгон. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасынын 17,98 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды макулдашуу боюнча ишти улантат деп жазылат билдирүүдө. Булак Суперкежи. Түштүк Кореяда Кыргызстандын жаңы желеги илинди. Элчи эмне дейт? Соц тармактын колдонуучулары Түштүк Кореянын Сеул шаарынан тартылды деген видеону жайгаштырган. Анда Кыргызстандын расмий туусуна дал келбеген желек кайсыл бир имараттын жанына илинген. Белгилей кетсек, желектин жаңы варианты жогорку кеңештин төрагасы тарабынан сунушталып, бирок коомчулуктун катуу сынына кабылган эле. Социалдык тармактарда бул окуя боюнча Кореядагы элчи Аида Исмаиловага кайрылышып, териштирүүнү талап кылышкан. Булак Габаритова. Президент Садыр Жапаровдун жубайы 1-айым Айгүл Жапарова мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көргөн Асель Ногойбаевадан кабар алды. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал коомчулук менен бирге мындай окуяларды кескин айыптай турганын белгилеген. Ошону менен катар кыздарыбыз кайсыл жерде болбосун өздөрүн коопсуз сезиши керек деп жазган. 20 сентябрда Чүйдүн Селек сайылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Ногойбаева 1 айдай ооруканада жатып, жакында үйүнө чыкты. Дарыгерлер ага дагы бир нече этап менен операция жасалышы керектигин айтып жатышат. Укук коргоочулар коомдо талкуу жараткан Асель Ногойбаеванын окуясын жана соңку кезде күч алган аялдарга карата зомбулукту кескин сынга алып, токтотуу талабын коюп жатышат. Буга чейин "Мен Асельмин" аттуу флешмоб уюштурушту. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму 24 октябрда өзүнүн 2023 жыл үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Кыргызстандын статистика комитети жана бир катар уюмдар 3-4 жыл мурун жүргүзгөн сурамжылоолорго караганда Кыргызстандагы ар бир 4-чү аял зомбулукка кабылганын айткан. Ички иштер министрлиги 2 жылда өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун билдирген. Булак Азаттык. Аэропортко бара жаткан жолдо кызматкерди сүзүп кете жаздаган унаанын айдоочусу кармалды. Авто бейбаштык жасаган жана кызматкерди сүзүп кете жаздаган унаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Жалпысынан 12 айдоочусу кармалып, баарына 15 000 сомдон айып салуу менен унаасы айып короо жайына киргизилди. Ал эми айдоочулар андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн тергөө кызматтарына жеткирилүүдө деп билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан. Буга чейин Манас эл аралык аэропортуна бара жаткан жолдо жарыш уюштурушкан айдоочулар коомчулуктан кечирим сурашкан. Булак Суперкежи.
Эң эски кара тешик табылды. Окмуштуулар ааламдын пайда болушуна себеп болгон чоң жарылуудан 470 миллион жыл өткөндөн кийин пайда болгон эң эски кара тешикти табышты. Америка Кошмо Штаттарынын авиация жана космос агенттигинин жазуу түрүндөгү жарыясына караганда, астрономдордон турган изилдөө чоң жарылуудан 470 миллион жылдан кийин пайда болгон бүгүнкү күнгө чейин билинген эң эски кара тешикти тапты. Джеймс Уэбб космостук телескобунан алынган маалыматтарга караганда табылган кара тешик жерден 13,2 миллиард жарык жылы алыстыкта жайгашкан. Окмуштуулар изилдөөнүн жыйынтыктарын алгачкы ааламдын чоң сүрөтүн толтуруу үчүн колдонууну пландаштырууда. Бул ачылыштар ааламдагы биринчи супермассивдүү кара тешиктердин кээ бирлери кантип пайда болгондугу жөнүндөгү теорияларды өркүндөтүшү мүмкүн экендиги болжолдонууда. Изилдөөгө салым кошкон Принстон университетинин доктору Энди Гулдинг кара тешиктер пайда болгондон кийин канчалык ылдам өсө тургандыгы тууралуу физикалык чектөөлөрдүн бар экендигин, бирок чоңураак болуп жаралгандардын артыкчылыкка ээ экендигин белгиледи. Йель университетинин астрофизиги Приямвада Натараджан бул ачылышты кээ бир кара тешиктердин чоң газ булуттарынан пайда болушуна байланыштуу. Ушул кезге табылган эң жакшы далил деп сыпаттады жана биринчи жолу супермассивдүү кара тешик пайда болгон кыска фазаны көргөнүн белгиледи. Изилдөө Nature Astronomy журналына жарыяланды. Булак Назар Ньюс KG.